Олимпиадада биринчиден 8-чи орун алган күрөшчүлөрдүн бардыгы Олимпиаданын жеңүүчүлөрү болуп таанылат. Бүгүнкү күндө жоголман ошол катарга кирип отурат. Бул дагы жеңүүчү болуп эсептелет. Андан башка да Чыңгыз деген уулубуз Россияда биатлон боюнча чемпион болуп, ал Баткенде өзүнүн милдетин аткарып отурат. Аны да куттуктайбыз. Анан бүгүнкү күндүн күнөөкөрү, конечно, бул айылдан чыккан Кыргыздын улуттук оюну, Көкбөрү оюну, бул оюндардын эң улуусу, эң кызыктуусу, буларды бир батырлар гана чыгат. Ушул оюнда биздин айылдан барып катышып, жөн эле катышып эмес, улакчылар көп. Ошол улакчылардын арасынан эң алдыңкы улакчы болуп, жеңүүчү болуп, бир топ жеңүүчү болуп эсептелген ушул Норуз инибиз келип катышып отурат. Ушул Норуз инибизди ушул бүгүнкү күндөгү ушул майрамы менен чын жүрөктөн куттап коюуга уруксат эткиле. Ушул жигиттерибиздин ата-энелери отурат. Майрам силердики. Айылдагылар, уюштуруучулардын абдан жакшы жигиттер, атага чыккан жигиттер турат. Силерге дагы чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Анан ушу сыйлыгыбыз бар эле, сыйлыкты тапшырып коюуга уруксат эткиле. Кыргыз ат оюндарынын бири Көкбөрү оюнун өнүктүрүүгө кошкон зар салымы жана жогорку ийгиликтерди багындырган үчүн Манас районунун Бала Саруу айылынын тургуну Ратбек уулу Норузбек Манас райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Буга чейин райондук мамлекеттик администрациянын ыраазычылык каты бар экен. Азыр ардак грамотаны берип атабыз. Бул сыйлык менен кала бербейт. Бул Норузду дагы жакшы ийгиликтерди жаратып жүрөт, дагы жаратат. Башка да сыйлыктар бүгүн тапшырылат. Норуз ушу ден соолук каалайбыз, ушу ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма ушундай башты бийик көтөрүп райондун атын, Кыргызстандын атын чыгарып жүрөбүз. Дагы башка сыйлыктар болсо, сенен сыйлыкты аябайбыз. Кийинкиси ыраазычылык баракча. Белбоо күрөшүнүн өнүктүрүүгө кошкон зор салымы жана жогорку ийгиликтерди багындырган үчүн Манас районунун Бала Саруу айылынын тургуну Акылбеков Дастан Руслановичке Манас райондук мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Дастан келген жокпу? Мынакей ушундай биздин бир мыкты балбан жигиттерибизди башчыларыбыз бир жакшынакай колдоп турса, биз ыраазычылык билдиребиз. Кол чаап коюңуздар. Бул жерде спорттун өзүнүн өзгөчөлүгү бар да, булар баягындай чоң оюндарга катышканда көп эле мындай элдин арасын аралап мындай эмеге болбойт. Ошон үчүн туура түшүнгүлө. Ал жигиттерибиз келсе, ушундай ийгиликтер жаратса, айылга келсе, районго келсе, ушундай жакшы эл чогулуп туруп, аларды өзүбүздүн сыйлыктарыбызды беребиз, Кудай кааласа. Бардыгына жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Айылдыктар майрамыңар менен. Рахмат. Кийинки сөздү мен чакырайын Покровка айыл өкмөтүнүн башчысы Бүркүтбаев Зайырбек Сабитович жана ошондой эле айыл башчыбыз Бактыбек Жакыпов, Покровка айылдык кеңешинин депутаты Рыскан Темишевнаны чакырып коелу. Бир кол чаап коюңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу айылдын Покровка айылдык кеңешинин депутаттарынын атынан ушу 3 призерго акчалай сыйлык каралган. 25 000 сом. Ошону биз төрага азыр бош болбогондуктан ар бир 3 призердун өзүнүн жеке счетуна которуп коебуз эртеңден баштап.
которулат. Сиздерге ийгилик, ден соолук, Бала Сарынын желегин, жерин, атын даңктап жүрөрүңүздөр. Ийгилик сиздерге. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу сыйлануучулар. Жалпы баарыбызга ден соолук, ишибизде ийгилик, ошо сыйлануучуларга ыраазычылык билдириш, айыл өкмөтүнүн атынан, өзүнүн атынан ушинтип кыргыз мамлекетинин желегин желбиретип, көккө жеткизгендерге чоң рахмат сага Норузбек. Ушул сыйлыкты алдым деп токтобо, дагы алдыга чыга бер. Сага ушундай ушу үч жигитибизге, жоламан инибизге ушундай сыйлыктар чеп болбосун, кеп болбосун. Мындан аркы дагы спорттук ишинде ийгиликтүү коштолуп, Кудай колдоп, жолуң шыдыр болуп жүрөр. Бизге айыл өкмөттө сыйлык бар эле, уруксат болсо тапшырып коелук. Ардак грамота айыл өкмөтүнүн атынан 2021-жылы көз карандасыз мамлекеттеринин шериктеш белбоо күрөш оюндарынын чемпионундагы белгилүү орунга жетишкен үчүн грек-рим күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чеберинин талапкери Акылбеков Дастан Русланович Покровка айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Ардак грамота 2021-жылы улуттук көк бөрү оюндарында жараткан мыкты ийгиликтери үчүн Бала Сароо айылынын тургуну Улакчы Ыратбек уулу Норузбек Покровка айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Ардак грамота Россия Федерациясында аскер кызматкерлер арасында өткөрүлгөн эл аралык 21-аскер оюндарынын алкагында өткөн танкалык биатлон мелдештеринин 2-дивизионунда кызмат милдеттерин жогорку деңгээлде мыкты аткарып, белгилүү орундарга жетишкендиги үчүн Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскер бөлүгүнүн 3-танкалык взводунун командиринин лейтенанты Акчалов Чыңгыз Манасович Покровка айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Анан дагы бүгүн боло турган тамашанын эми суммасын айта кетейин. Бул иш-чара Бала Сароо айылынын тургундары, Астанада иштеген жигиттерибиз, Бишкекте иштеген жигиттерибиз, айыл арасында чогулган, эл ынтымакта чогултуп, ошол үчөөнө подаркабызды сыйлап атабыз. Бул айылдын атынан. Ана айылдын ынтымак. Анан кийин көк бөрөгө 50 000 сом тамашасы бар. Рахмат. Урматтуу Бала Сароо айылынын тургундары, сиздерге чоң рахмат. Ушу үч жигитти баалап, кадырлап, сыйлап, бүгүнкү той ынтымактуу оюн өткүзүп аткансыздар. Тоюңуздар тойго улансын, ар дайым ден соолукта, амандыкта жолугушалы. Рахмат сиздерге. Атты миңиспайжар бу. Nerden? Рахмат. Атты миңиспайжар бу. Айлык бар. Рахмат. Кол жаап узатып коелу. Рахмат. Эми ал чоң белегибизди азыр аксакалдарыбыз аягында өздөрү сүйлөп анан тапшырат деп чечим чыгарган экен. Азыр мен дагы сахнанын төрүнө чакырайын. Мынакей дегеле спорт жааты болобу, кайсыл жаат болбосун, бизди колдогон бир мыкты байкелерибиз бар. Дагы бир Бала Сароонун мыкты жигиттери. Мен азыр аттарын атап коеюн, келип берип коюңуздар. Урматтуу Айтбеков Азамат Кемелбекович мырзаны жана Астанада жүргөн Бала Сароо айылынын тургундарынын атынан Айтбеков Ашымбай мырзаны келиңиздер. Соолукумдар,
Mına Kutağılası Astana'da жүріп, қанша жыл жүрсекте біздің балдарымыз еш уақыт ұмытпаймын. Айылда емне орататын, ошоға құттықтатқанға өзім сүйініп атам. Şu balдар кішінеке балдар эле, бар чоң ойды. Эми өстері келер базда әкесін сыйлап қойдып, баға тапшыратат. Келей. Қара пәтеркенің бары бі, Астананың жамаатының атынан беріп қойдың бі? 45 мың сом берілдір. Öbürü uzun bozdun, densol için bozdun balдар. Bari densol qarayın. Assalamu alaikum. Atalar, apalar, ake, kölөр. Бүгін Баласарыда тағы бір чоң қуаныч. Баласары ел үшін бұл чоң жетішкендік, чоң игілік. Шул біздің мүкөлеріміз, шу Баласары ел емес, Қырғыз елін дүниеге дүңгіретіп танытып атат, Құдай бұйырса. Бұл да чоң игілік. Норыз иним. Бұл сенің қылған жетішкендігің, бұл бүгінгі күн жөн эле күн болса ертең бұл тарих. Аллах Таала сен бұл күндеріңді тарихта ташқа тамға басқандай қалтырды. Құдай бұйырса сен тарихта қалдың, мындайша айтқанда. Андан тышкары Манас аке, Руслан аке істеріндегі чоң жетішкендігіңіздер бұлар. Құдай бұйырса Баласарыдан ушундай чоң дүниеге таңытқан өзінің инилери шыға берсін. Мен шу жеке өзім атымдан Норызға $1000 белек бердім. Дағы айынан шыға берсін. Бізге оқшаған өзінің инилерді көтермелеген, қолдаған ағалардағы ол берсін. Чоң рахмат. Рахмат, қол шаға қояды. Азамат аке, келіп қойыңызшы мол. Nooruz'un istinatынан сіздің үздігізге моғымдай бір чапан бақай қалпағы менен жаап қойылы, қол шаға қойыңыздар. Өзіңіз жаш болсадағы бір көп жақшылық іштерді моғымдай алтындай енелеріңізге өйді дөбе қылдыйда жүрек болып атқаныңызға рашылық білдіріп, Nooruz'un istinатынан ол чапан бақай қалпақты қауыл алып қойыңыздар. Сурет көтен қойылы. Қол шаға қойылы. Қол шаға қойылы дейм ата. Осындай жігіттерімізді қолдаған байкелеріміз құт болсын. Қалпақ тоңдырып кие алыңыз. Ушындай бағдырларымызды қолдаған, мына ушындай ер азамат байкелеріміз көбейе берсін. Бір қол шаға қойыңыздар. Рахмат. Бұл жерде дағы сұраныстар болып отады. Бүгінгі бір керемет күнімізге дағы бір жақшы өздерінің бір құттықтау сөзін айтқанға келіп отырған ұшыл Баласары орта мектебінің мұғалімдер жаматына бір қол шаға қойыңыздар. Мына ұшыл президент болуы, қандай іш тармақта болбасын, батыр болуы, ұшыл жігіттеріміздің бары үшін мұғалімдердің қолынан тәрбие алып шығады. Бір қол шаға қойыңыздар мұғалімдерге. Саламатсыздарбы, урматтуу конуктор, жана биздин ата-энелерибиз, жана ушу жердеги турган жигиттер, жана биздин шумкарларыбыз. Мына бүгүнкү күн айылыбыздын ичинде аябай жакшы жөнөлгө болуп атат. Ушул биз чакан айыл болсок дагы ушул айылдан Кыргызстандын туусун желбиреткен мыкты чыган инсандар чыгып атат. Ошол балдарды ата-эне тарбиялайт, мугалим тарбиялайт, өзүнүн эли журту тарбиялайт экен. Мындай жогорку даражадагы мыкты инсандарыбызга миң мертебе таазим этебиз. Ушул балдарыбыздын дагы ушул балдарды жолдогон биздин чыгаан кичинекей жаш наристелерибиздин дагы келечектери кең болсун. Агаларын жолун жолдогон мыкты чыгаан инсандардан болсун. Бардыгыбыз Манас атабыздай айкөлдүктү, Бакай атабыздай акылмандуулукту, Каныкейинибиздей аарулукту, узчулукту каалаймын. Дайыма баатырды эне тарбиялайт, эне өстүрөт, эне жаратат. Ушундай баатыр балбан балдарыбыз өсүп жетиле берсин. Азыркы күнү дагы ушундай чыгаан балдарыбыз ушул айылдан чыгып, Кыргыздын туусун желбиреткен мыкты балдар болушуна тилектешмин.
сыйлыгыңар кут болсун биздин баатырлар, биздин шумкарлар. Биз ар бир сабагыбызда ушул баатырлар, айылдан чыккан мыкты инсандар менен сыймыктанабыз. Биз мына мурунку, андан мурунку берилген дагы баатырларыбызды биздин дайыма залыбызда турат. Ошол баатырларыбыздын тактабыз мындан да чоңойсун, мындан да кеңейсин. Эмне демекчимин? Дайыма кыргызыбыздын туусун желбиреткен туруктуу акылдуулук менен, тунук акылдуулук менен бийик даражалуу адамдарга жетишибизге тилектешмин. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Андан тышкары биздин кичинекей белектерибиз бар. Бир аз болсо да ошо мектептин атынан, эжекелердин атынан, агайлардын атынан тапшырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Норус келе кой. Биздин окуучубуз. Дастан. Акчалап Чыңгыз менин өзүмдүн бүтүрүүчүм болчу. Бүгүнкү күнү мынакей Чыңгыз окуучу минтип жашынакай сыйлыктардын ээси болуп атат. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Бардыгыңыздардын майрамдык маанайыңыздар жакшы өтсүн. Рахмат. Эми азыр көптү көргөн аксакал каары болот, билип жүр. Каары сөзүн капка сал, каары сөзү жаштарга дары болот, билип жүр дейт. Мынакей биздин ушул Бала Саруу айылынын аксакалдары ушул өздөрүнүн тарбиясын берген кичинекей уулдары бир жакшы жетишкендикке жетишип аткан соң ушул сыймык ушул аксакалдарды кош кейге бир кол чаап коюңуздарчы. Айылдын аксакалдарын чакырып коеюн. Ажикебиз Байышов кеңеш аксакал, Жумагулов айылчы, Сүйүн аксакалды чакырып коюучу уруксат болсо келиңиздер. Аксакал жайкалдык төрүбүздүн көркү болуп, бул баатыр жигиттерге бир жакшы тилек ниеттерин айтып, айыл элинин атынан азыр Ноорузга бир чоң сыйлыгыбыз бар, ошону дайындап туралы аксакалдарыбыз өздөрүнө тапшырат. Ассаламу алейкум жамаат. Дагы бир жолу салам айтайык. Мына бүгүн эң чоң айылыбызда кубаныч болуп отурат. Аны кубанычы барыңар күбө болуп отурасыңар. Эми эмне демекчимин? Илгерки жазуучулар, акындар айтып кеткендей, ааламга жол айылдан башталат дейт. Мына ушул кичинекей эле айылыбыз бар. Мына ушудан ааламга аты чыккан балдар чыгып отурат. Ааламга кетти бунун даңкы. Кыргызстан деген мамлекетти тааныбаган мамлекет да бар. Аны ким чыгарат даңкын? Мына ушул балдар кайргөрдө жеңиш болгондо Кыргыздын туу желбиреп турат. Ушулар атыбызды чыгарат. Эми эмне демекчимин? Ушул балдардын өмүрү узун болсун. Сөз тийбесин, көз тийбесин. Дагы келечекте алдыдагы дагы жетишкендиктер алдыда жетише берсин. Жана ушунун артынан мыкты жигиттер ээрчип чыга берсин. Бар болгула айнаңдар, аман болгула. Кымбаттуу туугандар, айла тургундары, мына биз бүгүн эң чоң майрамда отурабыз. Мына биздин өткөн биз ушунча баатыр бар экен, урун билбечиге. Мына азыр Кыргызстандын туун бүт мамлекетке жаткан адамдар ошол балдар чыгып отур. Мейли, ушул балдар мындан ары дагы ийгиликten жарата берсин. Мына ушуларга ден соолук турайлы, Кудайдын өтүлгөн. Эми бул балдардын ичинен мына Ноорус бул командада ойноп жүргөндөн бери 4 жолку чемпион болду. Азыр дагы биринчиликте алып отур. Мына ушуларга Кудай ден соолук берсин. Жана баардыгыңарга неме кылайын, мына ушундай ийгиликтер Бала Сарууда арта берсин, Кымбаттуу айылыбыздын тургундары. Мына бүгүнкү күн биз үчүн менден мурункулар айтып кеткендей, кандай айтсак жараша турган бир эстелик күн, тарыхта кала турган күн болду. Ошол күндүн себепчилери, мындайча айтканда күнөөкөрлөрү ушул айылыбыздан чыккан азамат балдарыбыздын себепчилери ушулар болуп атыр. Илгерки убакта азыркыны айтпаганда
айылдын даңкын батыр жана сайышка түшкөндөр, улакчылар ошолордун атынан чыкчу экен. Баланча элден мындай батыр чыкты деп. Азыр заманга жараша мына ошол эле ата бабасынын жолун жолдоп келаткан батырларыбыз, улакчыларыбыз, башкаларыбыз мына бүгүн жерде турат. Жана сайышка түшкөн батырыбыздын жолун жолдогон мына Манас Инимдин баласы азыркы тил менен айткан техниканы айдап, ушунду байгырлуу орунга жеткени бул дагы чоң ийгилик. Бул дагы элде колдо койгой тарып жүрүп, окуу менен техника менен билбеген эл мына бүгүн мындай жыйынтыкка келип жетишкендиге жетишип отур. Эми ушулардын бәрин айта берсек, көп сөз. Ушул балдарыбыздын ийгилиги кут болсун. Аман эсен дагы улам ушул алдыңкы чектерге жетише берсин. Ошол жетишкендигибизди даңазалап өзүбүз эмес, мына бүгүнкү күндө ушул ийгиликтерди кубанычы менен тең бөлүшүп отурган районубуздун акими баш болуп келип берип, ушул көпчүлүк менен кубанычын тең бөлүшүп, айыл өкмөтүбүздүн жетекчиси келип сөз сүйлөп отурган бул да чоң жетишкендик деп билебиз. Ушул аманчылык болсун, бала чакабызга, ушул батырларга Кудай ден соолук берсин. Илайым эле балдар ушул батыр артынан улам жаңы жеткенчиктер жетире берсин. Рахмат. Айыл аксакалдарына бир кол чаап коюңуздар. Орун алыңыздар. Аталар, мынакей ушундай караталарыбыз дөөлөттүү болсун. Момундай батыр жигиттерибиз албеттүү, айылдын кыз келиндери келбеттүү болсун. Бир кол чаап коюңуздар аталар. Азыр мен бир эң бир керемет мүнөттөрүбүзгө келип турабыз. Могу жерде турган батыр жигиттерибизге айыл элинен чогулган, мына ушул айылдын жаштары уюштурган бир жакшы белектерибиз бар. Мен азыр бул жакка чакырып коеюн, айыл башчыбызды чакырам, жана уюштуруу тобунан жакшылыкты чакырайын. Келип коюңуздар. Могул жигиттерге белектерибизди тапшырайын. Айыл башчыбызды чакырып коелу, келиңиз. Бактыбек эке, келип коюңуз. Урматтуу жаамат, могу жаштар ушул инициативдин баарын көтөрүп аткандан кийин, ушул жаштарга сөз берип, анан кийин бата кылалы. Анан берден кийин тамакка барыңыздар, тамагыбыз бар. Сразу эле кетип калмай жок. Ассаламу алейкум. Баласар үйүнүн тургундары, алыстан келген коноктор, баарыңыздар куш келипсиздер. Биз айылыбыз биригип, ынтымакка келип, ушундай спортсмендерибизди колдойлу деп чакан подаркабызды жыйнадык эле. Баарыңыздарга рахмат. Ушундай сырттагылары биригип, шаардагылары биригип, айылдагылары биригип, кошумчаларын кошуп жардам бергенсиздерге, ушундай бир инициатива көтөрүп бердик эле, колдоп бергенсиздерге рахмат сиздерге. Анан биздин айылдын атынан Норузга билесиздер, өзүңүздөр тулпар дастан менен чындыгында акчалай бийлик бар, 10 миңден 20 миң. Анан аксакалдар сиздерге ташып берип койсоңуздар 10 миңден 20 миң экен. Эмеге Чыңгыз менен дастанга. Анан атты Бактыбек айыл башчыбыз тапшырат го деп. Могу жерден бир аксакалды чакырып коючуму? Султанбек чоң ата, Шарпа чоң апа келип берип сиздерде Табыл акебиздин Норузга деген белеги бар болчу. Кечирип коюңуздар, унутуп кеттирмин. Өтүк, тебетай формалар менен бүт комплект алып берген. Кол чаап коелу. Келиңиз ата. Норузга белегиңиз бар экен. Урматтуу айылдыктар, коноктор. Неменин жакшылыгын билип, балам Астанада жүрдө да, неме ат жабуун берип, ат жабдыктарын бит. Ошого рахмат айткым келет, Норуз өзү. Ананда кийиңиз коелу. Рахмат. Караңыздарчы. Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш кымбат дейт меймандар. Мына Норuz ушул жалпы Баласар эмес, кыргыз элинин уулу. Noruzdун атынан дагы аксакал сизге чапан
қалпағы менен. Мен Норс айнанайын, өмір жашың ұзын болсын, денсаулығың чың болсын, жолың шылдыр, жолдашың қыдыр болды. Тайың ушундай жакшылыктарда ойноп күз жүрөр элен, баласылардын атын чыгарып, ушундай айылдын кулун болуп элен анан. Чоң-чоң жакшылыктар каалайм. Рахмат. Анда эмесе биздин могул уюштуруу тобунан жигиттерибизге акчалай белектерибиз бар. Ал акчалай белекти тапшыруу үчүн мен бул жака чакырып коеюн. Ажикебиз Байышов Кеңеш Аксакал келип коюңуз. Кеңеш Аксакал Акчалов Чыңгыз инибизге акчалай сыйлык Кеңеш Аксакал тапшырат. Тапшырып коебуз. Кол жаап коюңуздар. Мына элиңдин сага көрсөткөн кичинекей береги. Аман бол, жакшылык бол. Кеп bunun көп азында эмес. Кеп элдин пейлинде. Мына ел пейил берип аткан экен, көрүп отурсуңар. Мыкты балдар дагы чыга берсин. Аман бол. Кыргызстан айткандай, биринчи байлык ден соолук дейт. Ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун. Жакшылыктар алдыда бола берсин. Кол жаап коелу. Рахмат. Эл жигит элбетинде жоо бетинде дейт. Мына ушундай кыргызды коргогон жигиттерибиз аман болсун. Кийинки сыйлыкты тапшыруу үчүн мен бул жака чакырып коеюн. Жумагулов Айыл Аксакал келип коюңуз. Дагы бир акчалай байгебиз, белбо күрөшүнүн чемпион Акылбеков Дастан инибизге тапшырылат. Кол жаап коюңуздар. Келиңиз. Күрес боюнча ушундай ийгиликке жеткен баланын небеси буга тапшырып коелу. Кол жаап коюңуздар. Келиңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу айылдын тургундары, коноктор. Мынакей биз ушул жашынакай жыйынтык болуп аткандан кийин бул Кыргызстанга эмес дүйнө жүзүнгө таанылып аткандан кийин биздин айылдын инилерибиз, мынакей үйгөлөрүбүз, айылдын чыккан инилери ушуга бир жашынакай ой келип кетет да бизде. Айылдан акындар чыккан, айта кетсек Анасбек агайыбыз акын жакшынакай ыр чыгарчу эле. Сот прокурорлор чыгып атат, мынакей врачтар чыгып атат. Акбай Көспай, берде дагы кем болбосо ушу айылга кес курабыз деп берди, мынакей Доскул акебиз дагы бир инициатива көтөрүп айылды дагы баласырды дагы таанытып атат. Ага биз сүймөчүлүк, сыймыктанабыз, сыйлыктанабыз. Ошого министри, Кыргызстандын энергетика министри болду. Тургунбаев айтты деп айтам. Анан кийин міне ушундай жакшынакай бир тургандай бир битке агайдын сөздөрү келип кетет да, мага да бир ыр келип кетти да. Битке ук болсо бир эки кишиңдилер өзүмдүн немемен айтып коеюн. Бар тарабы бизге карап суктанган, бала саруу түркүн жактан суктанган, бала саруу элине ким тете бербейт, бардыгы бизге эч ким жете бербейт. Карап көрсөк мынакей күрөшчү улакчысы, танкисттери бардык элден мындайлар чыга бербейт. Бардыгына ушинтип сыймыктанып, кантип толкунданбай кетебиз. Ушуга ойго келип кеткенден кийин битке айтып койдум. Ошоңуздар рахмат мынакей, келбеңиздер. Будан да эл көп болгон жок мынакей. Анан кийин ногу биздин инилерибизге мынакей жакшынакай чыгып атат. Алга кадам. Ушуну менен чектелбей келе. Ушулардын ардын бардыгы алга жүрсүн. Мына инилерибиз таба угуп аткан чыгар, бияктан телефонун тартып бересиңер. Ушулардын баары үчүн биз сыймык айылга, айылда мындай чыгандар көбөй берсин. Бардыгыңыздарга рахмат. Аксакалдардын батасы менен теде болот экен. Айтып кетпеди бияктан районубуздун акими аксакалдарыбыз. Аландагы жол ушул айылдан башталат. Ушул биздин кичинекей мектебибиз, бизге бир мектеп эле оңолсо болот эле. Мектеп оңолбосо. Бирок бардыгы жакшы. Ушул кичинекей мектепте чыгып атканыбызга жакшы баары ушундайлар. Мындан баарды чыгандар чыгар. Рахмат. Рахмат. Азыр эми талаа жумуштарына байланыштуу биздин меймандарыбыз бир аз азыраак болуп атат. Бирок ага карабай, могул талаа жумуштарына карабай, жан дүйнөсү таза баладай келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн, ар бир күнүңүздөргө нур бүтсүн. Үйдөгү келиндериңиздердин курсагына Дастан, Чыңгыз,
Nooruzга окшогон дагы уул бүтсүн деп бир кол чаап коюңуз. Эми мен айыл башчыбызды чакырайын. Келиңиz. Бактыбек Жакыпов мырза. Мынакей тулпарды жетелеп келатат, бир кол чаап коюңуздар. Бул тулпарды ушул айыл элинин атынан бул Кыргыздын сыймыгы ынтымак командасынын оюнчусу Ратбек уулу Ноорузга тапшырабыз. Кол чаап коюңуздар. Мынакей ардактуу Баласары эли ушундай Кыргыздын бир сыймыгы болгон, бир айылыңыздардан чыккан баатыр жигиттер аз эмес экен. Бул Ноорузга бир кол чаап коюңуздарчы. Ноорузга бир аватардан бөлөк ат жарашпай калып атат да. Бир кол чаап коелу. Эме, урматтуу агайын туугандар, мен ушул сиздерден бир урмат сый алып, жакшы сөздөрдү угуп, белек алган ушул мыкты жигиттерибизге бир микрофонду сунайын, бир айыл элине сиздерден бир ыраазычылык болсун. Толкундан отурам. Ошо рахмат. Акиметтен келиптир, айыл өкмөттөн келиптир, айылдын ичиндеги аксакалдарга рахмат. Айылдагы инибизге рахмат. Балдардын тамагы арта берсин. Чоң рахмат айтам. Башка эмне бардык досумар кабыл болсун. Бар бололу, бай бололу. Баарыңарга тез жол каалайм алсыңар. Рахмат, сиздерге да ийгилик каалайбыз. Келиңиз. Айыл элине рахмат. Акиметке, айыл өкмөткө ушинтип сыйлап келгениңизге абдан рахмат. Эжекелерге бүттүн рахмат. Рахмат. Норуз келе кой, Ноорузга бир кол чаап коюңуздар. Ассалому алейкум. Баарыңыздарга рахмат. Ушинтип биздин спортсмендерди, өсүп келаткан балдарды, айыл аксакалдары, айыл тургундары ушинтип колдоп, коштоп жүргөнүңүздарга рахмат. Ошо баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Будан кийин да колдоп, коштоп эң жакшы деңгээлде өтүп жүрөңүздөр. Рахмат. Рахмат. Бул мыкты жигиттерге дагы биз айыл элинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Жалпы кыргыз журтчулугунун атынан ыраазычылык билдиребиз. Дагы мындан дагы бийиктик жеңишке жете бериңиздер. Эми мен ушул жерден Ажыкемди чакырып коеюн. Аталуу адам, баталуу адам дейт. Келиңиз. Ажыке бир жакшынакай. Бул айыл элине момундай бир мыкты жигиттерибизге батаңызды берип коюңуз. Эң негизгиси Баласары айылында тынччык орноп, ынтымак күчөп, Баласары айылынын ар бир үйдөгү бешиги бош болбой, мыкты баатыр жигиттер келе берсин. Бир кол чаап коюңуздар. Алаганыңызды жаялы, амин. Кана көпчүлүк айнанайын. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп байыркы бабалар айтып кеткен. Бул бекерден айтылган эмес. Бата деген ушундай элдин тилеги, үмүтү болот. Эми ушу аты чыккан баатыр балдарыбызга бир жакшы каалоо тилек батабызды берейик. Жараткан Алла, ушу балдарыбызга узун өмүр бер. Сөз тийбесин, көз тийбесин. Алдыдагы ой максат тилектерине жетсин. Мындан ардагы ийгиликтерге жетише берсин. Элибиздин ынтымагы, ырашкерлиги көбөйө берсин. Bunun bardığı ıntımaqtan gelip çıkkan jakşılık ata-babaların aytkan gepler uşunday. Emine deyin. Mından aradagı uşu kişineke aylığıstan jakşılık mıktı balдар çıka versin. Mınakey, bulay balдар minister çıkıp atırı. Bu da eldin ıntımağı, iyigiligi, jakşılığı. Alan katı çıkan balдар çıkıp atırı. Bu da eldin ıntımağı, jakşılığı, rızkı. İlgir aytkan ынтымақ бар жерде ырыс бар дейді. Ырыс бар жерде жақсылық, дәулет, бақыт өзі келе береді. Жалпы жұртымыз, жалпы елі Баласары ел емес, Қырғыз елі аман болсын, ынтымақта болсын,
birincilikte olsun. Birincilik olsa memlekette onu жақсылық бола берсін. Айналайын балдарым, мындан арадағы Кыргыз елін дүңгіреткен жақсы уыл, елдің уылы дейді. Елдің уылы шығарыстылар. Елдің уылы ол жүргілі, мемлекеттің уылы ол жүргілі. Амин. 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 Урматтуу жамаат, Бактырдын үйүнө тамак барыңыздар. Бактырсындыкында. Рахмат, Баласаруу айлада дайым тынччылык болсун, токчулук болсун, жакшы күндөрдө дагы бир баатыр жигиттерибиздин ийгилигинде жолукканча сак саламатта болуңуздар. Тамакка барып, тамактан соң Кыргыздын улуттук көк бөрүсүнө барабыз. Дооруздун Барат чоң атасынын үйүнө, Барат чоң атасынын үйүнө барыңыздар меймандар. Дооруздун Барат чоң атасынын үйүнө. Assalamu alaikum. Birinchiden bugun 20-sentябрь shu. Qattiqroq сөйлей Marek болуп өткөн. Shu биздин Баласар айылынын тургундары, жана акелер, shu сиздерге Алла разы болсун. Сиздерге ыраазылыктан башка эчтеке жок. Алла таалам ушундай бир эмени колдоону көтөрүп чыккан экенсиздер. Shu буюрса ишке ачты. Shu рахмат. Биздин Бишкектеги, айылдагы, Астанадагы байкелерге терең ыраазычылык. Рахмат. Ар дайым айылдан чыккан уулдарды көтөрүп, өстүрүп жүрөңүздөр. Колдоп, коштоп, будан кийин дагы токтоңуздар. Балдар чыгып берсин, спорт өнүгө берсин. Рахмат. Сага да рахмат.